УКМК Саматбек Ибраевдин үйүндө жашап жүргөн орусиялык Владимир Фролов боюнча карап чыгышы керек деп бүгүн 29 сентябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Мурадыл Мадеминов билдирди. Толкунбек Абдыгулов боюнча Саматбек Ибраев каршы пиар кампания жүргүздү. Фролов деген Орусиядан келген шылуун анын үйүндө жашап жүрдү. Ал кандай маалымат берди? УКМК текшериши керек. Эртең өлкөдө бир нерсе болсо, Ибраев күнөөлүү. Фролов деген ким деп УКМК Орусияга суроо талап жөнөтсүн. Себеби Кыргыз өлкөсү акыркы убакта кыйын кырдаалда жашадык. Ошондо жалгыз Улуттук банк өзүнүн функционалдык милдеттемелерин толук аткарды дейт ал. Депутат Саматбек Ибраев УКМКга Ички иштер министрлигине протоколдук тапшырма берели, ушул маселеге чекит коелу дейт. Парламент Улуттук банктын төрагалыгына Кубанычбек Бөгөнтаевдин талапкерлигин жактырды. Бул кызматка аны президент Садыр Жапаров сунуштаган. Натыйжада 76 депутат макул, 5 каршы добуш берди. Бөгөнтаев аны дайындоо тууралуу президенттин буйругу чыккандан кийин кызматка киришет. Андан мурун эле Жогорку кеңеш депутаттары Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун отставкасын кабыл алган. Кубанычбек Бөгөнтаев Бакеевдин доорунда 2006-2010 жылдары Улуттук банктын төрагасынын орун басары кызматын аркалаган. Ал ошондой эле Кыргызстандагы депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы болуп саналат. Толкунбек Абдыгулов: эртең кызматтан бошоюн, менин да айтчу сөзүм бар. Кызматтан кетип жаткан Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов анын ишин сындаган депутат Самат Ибраевка жооп берди. Эл өкүлү жыйында кийин дагы катачылыктар кетпеш үчүн Улуттук банктын 7 жылдык ишине аудит жүргүзүү керектигин айтты. Ал финансылык сектордо тартип болсо, бардык жакта тартип болот деген пикирде. Андан соң Абдыгулов сөз алып, эртең эркин адам болгондо депутатка карата айтчу кеби бар экенин кыйытты. Мен Самат Кулукиевичке рахмат айткым келет. Рахмат сизге, аман-эсен ийгиликтүү иштегиле. Биз мамлекеттик кызматкер болгондуктан этика бар да. Мен эч качан сизди жамандаган эмесмин. Эртеңден баштап эркин адам болгондо менин деле айтчу сөзүм бар. Сиздин ишиңизге ийгилик, деди Абдыгулов. Белгилей кетсек, буга чейин депутат Ибраев финансылык технология боюнча мыйзам долбоорун демилгелеген. Документте Улуттук банкты көз карандысыздыгынан ажыратуу сунушталган. Буга башкы банк каршы чыккан. Ал ортодо депутат Абдыгуловдун дарегине бир катар сын айткан. BBC парламент депутаты менен кенен маек курду. Ибраев: коррупциялык схема балык чарбасын талкалап жатат. Биз 200 000 тонна балык өстүрүп, 1 миллиард доллардан ашуун киреше тапсак болот экен. Ошол нерсени биздин атааңдаштар талкалаган. Муну салыштыруу үчүн айттым. Бүгүнкү күндө ушул сыяктуу эле финансылык рынокто абдан чоң согуш жүрүп жатат. Ошол согушту жеңип алуу үчүн абдан чоң коррупциялык схемалар иштеп жатат. BBC: абдан чоң коррупциялык система иштеп жатат дегенди кайсыл фактыга таянып айтып жатасыз? Ибраев: 2020 жылы 31 декабрда Улуттук банк криптовалютанын Кыргызстанда айлануусуна уруксат берүүчү мыйзамды демилгелеп чыгып жатат. Бул түздөн түз криминалдык схеманы, криминалдык финтекти колдоо болуп эсептелет. Бул аркылуу биздин далай жаран алданды. Буга Улуттук банк жана башка органдар күнөөлүү. BBC: криптовалютага уруксат берүүгө сиз сын көз караштасызбы? Ибраев: сөзсүз түрдө, себеби көп мамлекет криптовалютадан качып жаап жатышат. BBC: тескерисинче бул келечектин иши деп ага ыктагандар дагы бар эмеспи? Буга кандай дейсиз? Ибраев: анын баары жөн эле реклама. BBC: Улуттук банктын ишин 9 ай абдан иликтеп чыктык, коррупция деп жатасыз. Ошол эле учурда муну Толкунбек Абдыгулов экөөңүздөрдүн ортоңуздар дагы жеке келишпестик катары испаттагандар дагы жок эмес. Мындай пикирге негиз барбы? Ибраев: жеке келишпестик катары кароонун кереги жок. Бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы менен жеке кызыкчылыктын кагылышуусу болуп жатат. Мени ар кандай жаманатты кылып жатышат. Биз алып келген чет элдик эксперттерди сындаганы боюнча айта турган сөз жок болуп жатат. Улуттук банк абдан чоң пиар менен алектенип, биздин финансылык секторго абдан чоң залакасын тийгизди деп айта алам. BBC: Сиди сындагандардын бир тобу Улуттук банк сомдун туруктуу кармалышына азыркы экономикалык жылыштарга салымы болгон. Эми анын баары артка кетсе, кесепети тийсе, сомдун куну түшсө, ага жооптуулардын бири Саматбек Ибраев болот деп жатышат. Бул сынды өзүңүз дагы уксаңыз керек. Ибраев:
Финансылык кейиштүү абалыбызга толугу менен Абдыгулов жооп берет. Азыр жумуштан кеткен күндө дагы жооп бериши керек деп эсептейм. Себеби экономикабыз абдан начар абалда. Эгер азыркыдай темп менен болсо, анда Казакстандын азыркы деңгээлине жетүү үчүн 50 жыл иштешибиз керек экен. 50 жылда ким бар, ким жок, туурабы? Финансы тармагы баарынын локомотиви болушу керек. А ошол локомотивибиз эптеп-септеп сынып баратканына ушул кишинин 7 жылдык саясаты себепкер болуп жатпайбы? BBC. Улуттук банктын кийинки жетекчиси абалды мындан да начарлатып жиберсе, ким жооп берет деген суроо кабыргасынан турат. Ибраев. Мен Толкунбек Абдыгуловдун компетенттүүлүгүнө мурун ишенчүмүн. Азыр ишенбейм. Мен оюмча ал жерде компетенттүү кадрлар бар, бирок балык башынан сасыйт болуп ушундай туура эмес чечимдер кабыл алынгандыктан Улуттук банк улуттук валютабыздын курсун жылына $0,5 миллиарддан ашык долларды интервенция кылып кармап жатат. Бул биздин кызылдай акча менен интервенция кылып жасалма жол менен кармап жатат. Мындай болбошу керек. Биздин сом реалдуу түрдө доллар менен күрөшүп, күчтүү болушу керек. Бизде болсо жасалма. Балам деп эле тамак бере берсең, тамак жок калган күнү балаң эмне болот? Сом туруктуу, күчтүү болгонго бардык шарт бар. Экономика өнүгүшү керек. Булар болсо интервенция кылып эле карап жаткандай сезилет. Даниянын Ольборг шаарында Йенс Ханнинг аттуу сүрөтчү заманбап искусство музейи менен келишим түзүп, аткара турган иши үчүн төлөнгөн $84,000 алып качып кетти. Бул жоругун ал искусствонун бир түрү деп атаган. Бул тууралуу чет элдик басылмаларда жазылды. Маалыматка ылайык, заманбап искусство музейи сүрөтчү менен келишим түзгөн. Келишимдин шарты боюнча ал буга чейин өзү жараткан 2 сүрөттү көргөзмө үчүн жаңы вариантта иштеп чыгып, чыныгы акчалар менен кооздошу керек болгон. Бирок сүрөтчү музейге акчалар менен кооздолгон сүрөттүн ордуна бош рамаларды жиберип, астына акчаны ал да каш деп жазып койгон. Буга таң калган музей кызматкерлери сүрөтчү менен байланышканда, ал бул жоругу анын эмгегине аз акы төлөнгөнү үчүн жооп болгонун айткан. Акчаны алганымдын өзү эле искусство, бул уурулук эмес, бул келишимди бузуу, ал эми келишимди бузуу иштин бир бөлүгү, эмгеги бааланбаган, оор шарттарда иштеген, керек болсо ишке баруу үчүн өз чөнтөгүнөн акча короткон адамдарды да ушундай жолго барууга чакырам. Акчаны алып качып кеткиле деген Йенс Ханнинг. Ошондой эле акчаны кайтарып берүү ою жок экенин айткан. Ал эми музей анын бош рамаларын көргөзмөгө коюуну чечкен. Булак супер кейжи.